Қазақстанга 2024 жылдын алгачкы 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30%га көп электр унаалары импорттолду. Тагыраак айтсак, былтыр өлкөгө 3016 темир тулпар кирсе, быйыл 3895 унаа катталган. Мындай жашыл технологияларга негизделген унаалар өзүнөн өзү күйүүчү кыймылдаткычы бар унааларга караганда эффективдүү, дешет адистер. 2023 жылдан тарта өлкөгө электромобилдерди киргизүү бажы жана импорттук салыктардан бошотулган. Ага нөлдүк чен макамы берилгендиктен коммуналдык салык төлөнбөйт. Ал эми жеке адам жөнөкөйлөштүрүлгөн шарттарда чет өлкөдөн Казакстанга бир гана электромобиль алып келе алат. Болгону мамлекеттик каттоодон өтүү үчүн акча төлөө керек. На сегодняшний день действует несколько схем ввоза автомашин с льготным порядком. В льготном порядке с применением пассажирской таможенной декларации. Бүгүнкү күндө өлкөгө электромобилдерди жөнөкөйлөтүлгөн түрдө киргизүүнүн бир нече жолу бар. Алсак, бажы декларациясы боюнча 6 айда 3590 транспорт киргизилди. Мындан тышкары Казакстанга унааларды ташып келүү жолдору бар. Эгерде сиздин импорттоочуңуз Казакстандын жараны болсо, ал жөн гана товардын декларациясы боюнча кирет. Ал убакта 15% КНС салыгы алынбайт. Болгону 12% төлөнөт. Ал эми андан ары сатуу үчүн алып келсе 15% КНС салыгын төлөөгө туура келет. Тогда возможно применение единого таможенного тарифа с уплатой пошлины 15% и НДС 12%. Мындан тышкары электрондук темир тулпарлардын ээлери башка артыкчылыктарга ээ. Алардын баары президент Касым-Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө көрсөтүлгөн. Маселен, электромобилдин ээлери аягына айынын 18-ден тарта унаа токтотуучу жайга акча төлөбөйт. Мындан тышкары унаа токтотуучу жайга кубаттоочу жайларды орнотууга уруксат берилди. Бул чаралардын баары адистердин айтымында өлкөдө электромобилдердин көбөйүшүнө чоң түрткү берет. Мы видим, что уже все-таки идет тенденция к увеличению ввоза этих автомобилей. Мындай электрондук кыймылдаткычтуу унааларды өлкөбүзгө киргизүү процесси күч алганын көрүп жатабыз. Ошондуктан элдин темир тулпарга болгон каалоосу да өзгөрдү. Мындан тышкары электромобилдерди чыгарган брендтердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Жакынкы келечекте көпчүлүгү бензин менен жүрүүчү унааларды чыгаруудан баш тартышат. Бул тенденция келечекте дагы күчөй берет. Өз кезегинде айлана чөйрөнү коргоо жагынан жакшы процесс. Тенденция будет только расти, и это хорошо, в принципе, для нашей экологии, для экономики. Белгилей кетсек, тармакта башкармалыктын маалыматы боюнча Казакстанда электрондук кубаттоочу станциялардын саны 350-ге жеткен. Жакынкы аралыкта дагы 200 даана орнотуу пландалууда.